Кыргызстанда илимдин өнүгүшү кыйла артта калууда дейт талдоочулар. Ошентсе да жаштарды ойлоп табуучулукка кызыктыруу максатында ар башка иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы белгилүү. Мисалга биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз 2016 аталыштагы облустук сынакты алсак болот. Жаштардын ойлоп табуулары жана аны ишке ашыруудагы маселелер кезектеги сюжетте. Мында райондук кароо сынакта жеңген Ош облусунун аймактарындагы чыгармачыл борборлордо тарбияланган балдардын ойлоп табуучулук эмгектери бар. Сынакка 100гө жакын илимий техникалык буюмдар коюлган. Конкурстун өткөрүлүшүнүн негизги максаты эми ушу келечекте ушул техникалык багытка окуучуларыбызды буруп, ошол келечекте ушу мыкты технологдорду, мыкты инженерлерди, мыкты архитекторлорду табыш, ошолорго окуучуларыбызды даярдаш. Өзгөндөн келген 11-класстын окуучусу Эмирлан шалы кургатуучу жабдык ойлоп тапкан. Ал бул жол менен айылындагы дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетким келди дейт. Бизди тоолуу аймак жаан чачын көп жайт, шалыны жыйнап алыш үчүн жаан чачып коюп кургата албайбыз. Эгер 1 тонна шалыны биз кол менен кургатсак, 1,5 айда кургатабыз. Эгер бул менен кургатсак, 3 суткада кургата алабыз. Жаан чачындан да асырайбыз ал шалды. Күрүч, мындай күрүч эме шал болот, шал буга салынат баранкага. Салынгандан кийин бул айланып ысык шамал бул тешиктерден кирип кургап, бул пытырлары паскка түшөт. Балдар көбүнчө өз айылындагы оорчулук жараткан маселелерди ойлоп тапкан буюмдарын колдонуп чечкиси келет. Балдарда жылдагыдан бир аз өнүгүү бар экенин келгендер баалады. Дизайн жагынан начар болчу да. Бүгүн мен байкап атам, булар балдарга айтылган, мындайча айтканда, тышкы сөлпөтү деп айтабыз, көрүнүшүн дагы булар уже иштей башташыптыр да. Бирок ойлоп табылган буюмдардын көпчүлүгүн турмушта колдонуу мүмкүн эмес. Анткени бизде илимге анчейин маани берилбегендиктен булар бат эле унутта калат. Ал үчүн мамлекеттик колдоо керек. Өнүккөн өлкөлөрдү алып карай турган болсок, алар өздөрүнүн жалпы дүң продукциясынан эң кеминде 3%-ин ошол илимге жумшашат да. Кыргызстанда мындай процент 0,06% гана түзөт. Илим менен инновацияга айтат элем, көңүл аз бурулат да. Албетте, кароо сынактын алдыңкылары жеңүүчү деп табылып, алкышка ээ болду. Бирок алардын эмгектерибизди кандай жол менен өнүктүрүп элге жайылтсак болот деген суроосу ачык бойдон калды. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош шаары.